УКМК Кумтөр боюнча сурак ишин улантып жатат. Акылбек Жапаров экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолукту. Орхан Инандын дайынсыз жоолушу талкуу жаратты. Саламатсыздарбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы. Жаңылыктар менен тааныштырып Айпери Шенкулова. УКМК Кумтөр боюнча сурак ишин улантып жатат. Жогорку кеңештин депутаттары Максат Саберов, Рыскелди Момбеков жана экс-спикер Дастан Жумабеков УКМКга суракка киришти. Максат Эсенович 2012-2013 жылдарда Кумтөр кененеликтөө боюнча түзүлгөн парламенттик жана мамлекеттик комиссиялардын иши боюнча суракка чакырышты деп айтты. Максат Эсенович, сиз канчанчы жолу келип атасыз суракка азыр? Канчанчы жолу келип атасыз суракка? Кыскача эле да, азыр кайсы Кумтөрдөгү кайсы келишимдер боюнча комиссия боюнча кайсы жылдардагы? 12-13 жылдардагы? Кичине айта аласызбы? Токтолуп. Ал эми Рыскелди Момбеков УКМКга чакырылганына таң калып жатканын айтты. Мени адашып чакырып алыштыбы деп жатам. Кумтөр боюнча мен бир дагы ишке аралашкан эмесмин. 2003-2009 жылдары аталган кен боюнча эки мамлекеттик комиссиянын мүчөсү болгон. Мүмкүн ошонун негизинде чакырып жатышкандар. Күбө катары суроолорубуз бар деп айтышкан, деди Момбеков. Суракка чакырылып атышыңыз боюнча кайсы жылдардагы кайсы иштер боюнча? Мен өзім таң қалып атам, мені неге чакырып атат, адашып чакырып алдыбы, Акылбек Жапаров чакырганда мен чакырып алдыбы деп. Кумтөр боюнча мен кымындай дагы бир ишке аралашкан эмесмин. Кумтөрдүгүн мен билем. Кумтөргө эки мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары эки жолу Кыргызстандын келечегине переговор болгон. Бул 2003 жылы, бул 2009 жылы. 2003 жылы Кыргызстан өзүнүн үлүшүнө мындайча айтканда долясынан ажырап калган, 2009 жылы долясынан ажырап калган. 16.000 гектар жерде 46.000 гектар. Мына ушул эки нерсеге мен басым көрсөткөм комиссиянын мүчөсү катары. Комиссия өзүнүн ишин жыйынтыктаганда мен корутундуга өзгөчө пикиримди жазгам. Мен толук кандуу макул эмесмин. 3 нерсеге каршымын. Силер 2003-2009-га кыйгап өтүп атасыңар да андан кийинки мындайча айтканда переговорлорду аттап өтүп переговорлорго басым кылып атасыңар. Бул туура эмес. Бул тандалма саясат. Менин сунушум бул Кумтөрдү улутташтырыш керек деген сунушум болчу. Мүмкүн ошонун негизинде алкагында чакырып атат, анан башка мен түшүнбөй турам эмне негизинде чакырып атканын. Бирок айтышты. Күбө катары биздин бир суроолорубуз бар деди. Анан эми күбө катары Кыргызда мындай да баягы күнөө болгон жерде күбө болот. Бирок буякка киргенде күбөдөн күнөө кылып коюп атпайбы? Ошондой эле экс-спикер Дастан Жумабеков дагы УКМКдан 12:50 чамасында сурактан чыгып, дароо автоунаасына олтуруп кетти. Акылбек Жапаров экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Сөктө тил жок. Акылбек Жапаров Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп келген. Жогорку кеңештин депутаты, ошондой эле 2020 жылдын 22-27 октябрында премьер-министр Садыр Жапаровдун коомдук башталышта кеңешчиси болгон. Эске сала кетсек, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков ээлеген кызматынан бошотулуп, президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолукту. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолукту. Жапаров балдарга өзүнүн иш бөлмөсүн көрсөтүп, жумуш күнү кантип өтөрүн айтып берди. Мамлекет башчы балдар менен баарылашып, окуулары тууралуу сурап, алардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Жаш муундун бактылуу балалыкта чоңоюп, бекем ден соолукта болушу жана ар тараптуу өнүгүүсүн камсыз кылуу биз үчүн маанилүү. Силердин куракта эң негизгиси жакшы окуп, билим алуу зарыл. Өзге сиңердин билимдүү адиси болуп чыксаңар, алдыңардагы бардык эшиктер ачылат. Анткени билимдүү адамдын колунан бардык иш келет. Келечек силердин колуңарда. Силер мекенибиздин татыктуу жарандары болоруңарга мен ишенем. Биз болсо силерди бактылуу балалыкта чоңойтуп, жашооңордун ийгиликтүү болушу үчүн колдон келген бардык нерсени жасайбыз деп баса белгиледи өлкө башчы. Жакшы окугула балдар. Макулбу? Жакшы окугула, тартиптүү болгула. Тартиптүү болсоңор, жакшы мамлекетти
курасыңар. Мамлекеттин келечеги силердин колуңарда. Жапаров бардык мамлекеттик структураларды, алардын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, балдардын катышуусу менен ачык эшик күндөрүн өткөрүүгө жана бардык жарандар үчүн дайыма жеткиликтүү болууга чакырды. Барулашуудан соң президент балдарга белектерин тапшырды. Учурдан пайдаланып, кичинекей бөбөктөрүбүздү мен дагы бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Орхан Инандын дайынсыз жоголушу талкуу жаратты. Буга чейин Борбор калаада Сапат лицейин түзүүчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз болуп жатканы кабарланган. Президент Садыр Жапаров УКМК менен Ички иштер министрлигине Кыргызстандын жараны Орхан Инанды табуу үчүн ыкчам тергөө амалдарын күчөтүү менен издөө ишине кошумча күч тартууну тапшырды деп айтылат маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Аланга бечара. Эске салсак, милицияга 1-июндун таңында саат 4:20да Бишкектеги 12-Кичи райондон Lexus 470 автоунаасы табылгандыгы, эшиги бекитилбей жана ичи бош экенин кабарланган билдирүү түшкөн. Ал жерден ЮК аттуу жаран атасы ИО аттуу адам ушул автоунаа менен жүргөндүгүн айтып арыз жазган. Акыркы ирет ал кече 31 майда болжол менен 18:00дө байланышка чыккан. Сапат мекемесинин жактоочусу Зоотбек Кудайбергенов Орхан Инанды уурдап Бишкекте кармап турушат деген маалымат бар деп билдирди. Автоунаа Октябрь районунун аймагынан табылды. Анын ичинде телефон аппаратын кошкондо бир топ баалуу буюмдарга эч ким тийбегени, ошол тейде калгандыгы уурдалгандардын пайда табуу максатын көздөбөгөндүгүн көрсөтүп турат. Бул резонанстуу иш. Окуяны көргөн күбөлөр болсо керек. Аларга көргөн билгендерди бизге билдирип коюуну өтүнөбүз. Бизде Инанды бир катар кишилер менен болгону туурасында маалымат бар. Аны Ички иштер министрлигине айттык деди жактоочу. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Шекит KGZ кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.